Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Салапаттын кыздары туура айтып жатат. Аларга атасынын бир туугандарынын арасынан мураска жер бер, аларга атасынын үлүшүн бер. Анан Исраил уулдарына мындай деп айт: ким эркек бала көрбөй өлсө, анда анын энчисин кыздарына өткөрүп бергиле. Эгерде кыздары жок болсо, анда анын энчисин бир туугандарына бергиле. Эгерде бир туугандары жок болсо, анда анын үлүшүн атасынын бир туугандарына бергиле. Эгерде атасынын бир туугандары жок болсо, анда анын үлүшүн мураска калтыруу үчүн өз уруусундагы жакын туугандарынын бирине бергиле. Теңир Мусага буйругандай, бул мыйзам Исраил уулдарына түбөлүккө калсын. Теңир Мусага дагы мындай деди: мына бул Абарым тоосуна чыгып, мен Исраил уулдарына берип жаткан жерди кара. Ал жерди карап чыккандан кийин бир тууганың Арун өз элине кошулгандай, сен да өз элиңе кошул. Анткени силер Син чөлүндө менин буйругумду аткарбай койгонсуңар. Бүт жамаат наалып жатканда Мериба суусунун боюнда аларга менин ыйыктыгымды көрсөткөн эмессиңер. Муса Теңирге мындай деди: Теңир бардык адамдардын рухунун Кудайы, ушул жамаатты башкара турган адамды дайындап койсо экен. Теңирдин жамааты кайтаруучусу жок койлордой болбош үчүн алардын алдында кирип чыга турган, аларды алып чыгып, алып кире турган адам болсо экен. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: ичинде рух бар Нундун уулу Жашияны өзүңө чакырып, башына колуңду кой. Аны ыйык кызмат кылуучу Элазардын алдына, бүт жамааттын алдына тургузуп, алардын көз алдында ага акыл насаат айт. Исраил уулдарынын бүт жамааты ага баш ийиш үчүн өз даңкыңдан бер. Ал ыйык кызмат кылуучу Элазарга кайрылып турсун. Элазар болсо Теңирдин чечимин Урим аркылуу сурасын. Исраилдин бардык уулдары менен бүткүл жамааты аны менен бирге болуп, анын айтканы боюнча кирип чыгып турууга тийиш. Теңир буйругандай, Муса Жашияны чакырып, ыйык кызмат кылуучу Элазардын жана бүт жамааттын алдына койду. Анан ал Жашиянын башына колун коюп, Теңир кандай айтса, ошондой кылып ага акыл насаат айтты.